Саламатсыңарбы? Макибаева Жазгүл Темирбековна, 3 класс, кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы балдар, дагы бир жолу. Анда эмесе биздин кезектеги онлайн сабагыбызга кош келипсиздер. Келгиле балдар, сабагыбызды баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайлы. Маанайыңар кандай балдар? Албетте, баарыбыздыкы жакшы болсун, маанайыбыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Бири-бирибизге карап, жылмаюу тартуулап, жакшы маанай тартуулайлы. Келгиле балдар, китеп, дептер, калем сапты кармап, экранга жакын отурабыз, сабакка активдүү катышабыз, тынч отуруп, куун коюп угабыз. Үйдө ар түрдүү нерсеге алакты болбостон, көңүлүбүздү бөлбөй, тынч отуруп угабыз. Балдар, биз өткөн сабакта ырыс алды ынтымак деген теманы өткөнбүз. Анда биз ынтымак тууралуу сүйлөшүп, ынтымак жөнүндө түшүнүк алганбыз, билесиңерби балдар? Анда ошол боюнча берилген тапшырманы текшерели. Келгиле балдар, биринчи биздин тапшырмабыз кандай эле? Эсибизге салабыз. Биз жаңы сөздөрдү сөздүгүбүзгө жазып, жаттап келмекпиз. Бардыгыбыз тапшырманы аткардыкпы, балдар? Жаңы сөздөрдү сөздүгүбүзгө жазып, жаттадыңарбы? Кана балдар. Азаматсыңар балдар. Кимде ким жаңы сөздөрдү сөздүктөргө жазып, жатташса, жакшы, эң жакшы деген баага татыктуу болот. Экинчи тапшырмабыз балдар. Биз ынтымак жөнүндө сүйлөшкөнбүз, ошол ынтымак тууралуу ата-энелерибиз менен дагы маектешип, аңгемелешмекпиз. Кана ата-энелерибиз менен дагы сүйлөштүкпү? Алардан дагы маалымат алып, сурадык, ата-энелерибиз менен дагы кенен ынтымак тууралуу түшүнүк алдык. Азаматтар, эгерде кимде ким ата-энелер менен ынтымак тууралуу сүйлөшүп, аңгемелешсе, эң жакшы. Анда кийинки тапшырмабыз балдар, ынтымак тууралуу макалдарды жазмакпыз, Албетте, кыргыз элинде ынтымак тууралуу макалдар өтө көп балдар. Биздин элибиз ынтымак тууралуу макалдарга абдан бай. Деги эле макалдарга кыргыз эли бай келет. Ынтымак болбой, иш болбойт. Балдар, чындыгында ушундай, эгерде ынтымагыбыз болбосо, бизде эч кандай жылыш болбойт, Ынтымак бар жерде ырыс бар. Туура балдар, эгерде ынтымак болуп турса, бардык жерде ырыс өзүнөн өзү келип турат. Ошондой эле ынтымак бар жерге ырыс уялайт. Бул дагы ынтымак бар жерде ырыс бар дегендин мааниси менен окшош. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз достук фестивалы. Биздин бүгүнкү темабыздын негизги максаты балдар, дос тууралуу маалымат алып, достуктун маанисин түшүнөбүз. Досторго жакшы мамиле жасоого, жардам берүүгө, сыйлоого калыптанат экенбиз, Ошондой эле балдар, биз кыргыз тили сабагын өтүү менен бирге оюбузду ачык, так билдирүүгө, жана ошондой эле туура сүйлөөгө, туура, сулуу, таза жазууга көнүгөт экенбиз. Кана балдар, дос дегенди кандай түшүнөсүңөр? Анда мен силерге дос тууралуу түшүнүк берип кетейин. Дос деген бул ким экен? Дос бул кандай болот экен? Жана ал кандай сапаттарга ээ болуш керек экен? Ошол боюнча азыр түшүнүк берип өтөйүн. Балдар, дос, достук бул эки адамдын ортосундагы терең байланыш, өз ара жардамдашуу жана бири-бирин сыйлоо болуп эсептелинет экен. Көрдүңөрбү балдар? Дос деген бул кандай болуш керек экен? Дос бул бири-бирибизге жардам берет экенбиз, дос бири-бирибизди сыйлоо болуп эсептелинет экен, жана эң жакын мамиледеги адамдар болуп эсептелинет экен. Анда балдар, достуктун өзгөчө белгилери. Силер кандай ойлойсуңар? Достуктун өзгөчө белгилери кандай болуш керек? Силер билесиңерби? Достукта кандай белгилер өзгөчө бааланат? Туура балдар, ишеним,
Эң негизгиси биз досубузга сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек? Ишенишибиз керек, Ал бизди кыйынчылыкта да таштап кетпөсүнө ишенишибиз керек. Ал бизге дайым жардам берүүсүнө ишенишибиз керек. Ал биздин жакшы жагыбызды чыгарып туруусуна да ишенишибиз керек экен, Сыйлоо. Туура балдар, сыйлоо. Ар дайым ал досубузду дагы деги эле биз эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизди сыйлашыбыз керек экен. Ошондой эле биз аларга эмне кылышыбыз керек? Жардам беришибиз керек экен. Кайсы бир учурда кеңеш беришибиз керек экен. Кандай учур болбосун баарлашып турушубуз керек экен. Мынакей балдар, достуктун өзгөчө негизги белгилери ушулар болуп эсептелинет экен. Келгиле анда балдар, дос тууралуу макалдарга көңүлүбүздү буралы. Кыргыз элибиз макалдарга жана лакаптарга бай дедик, Бизде абдан көп макалдар бар. Дос тууралуу дагы макалдар бар экен. Силер билесиңерби айрым макалдарды? Дос кулаган жериңден көтөрөт дейт. Буга кошуласыңарбы балдар? Кандай түшүнөсүңөр силер? Дос кулаган жериңден көтөрөт. Туура, Биз кайсы учур болбосун, кыйналып жаткандабы, балким биз тапшырма аткаруудабы, бизге дос жардамга келет, Дос жардам берет экен. Демек, ушундай учурда дос эмне кылыш керек экен? Сени көтөрүш керек экен. Көтөрөт десе, биз мындай көтөрүп эмес, эмне кылыш керек? Жардам берет экен, Жакшы дос кулап бараткан жериңден кол сунат. Бул макалдын мааниси дагы жакшы жардам берүү. Башкача айтканда, эгерде бир нерсени айта албай жаткан учуруңар болот, же бир нерсени таппай жаткан учуруңар болот, мына ошол учурда силерге кимкен? Досуңар кол сунат экен, досуңар жардам берет экен. Анда кийинки макалыбызда чыныгы дос кулашыңа эч качан жол бербейт. Бул макалдын мааниси дагы балдар абдан терең жана маанилүү. Чыныгы дос бул эми балдар, окуу китебибиздин 54 бетин ачып, экинчи көнүгүүгө көңүлүбүздү буралы. Текстти окуйт экенбиз, жаңы сөздөргө көңүл бурат экенбиз жана тексттен түзүлгөн суроолорго жооп берет экенбиз. Балдар, биз текст менен таанышуудан мурда алгач жаңы сөздөргө көңүл буралы. Мен азыр силерге жаңы сөздөрдү окуп берем, а силер болсо менин артымдан кайталайсыңар. Аймак. Аймак. Өкүлдөрү. Өкүлдөрү. Фестиваль убагында. Фестиваль убагында. Ар бир улут. Ар бир улут. Салттар. Салттар. Мына балдар, текстте кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Анда достук фестивалы. Мен силерге азыр текстти окуп берем, а силер болсо китебиңерди ачып, конт коюп, угуп отуруп турабыз, Биздин аймакта ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Жакында достук фестивалы болду. Ага орустар, кыргыздар, украиндер, казактар, тажиктер жана башкалар катышты. Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн тамак аштары, улуттук кийимдери, салттары менен тааныштырды. Алар бири-бири менен достошту. Дагы жолугушалы деп сүйлөшүштү. Фестиваль баарына жакты. Балдар, достук фестивалы текст түшүнүктүү болдубу баарыбызга? Достук фестивалы жөнүндөгү текст экен, балдар. Бул текстте ар улуттагы өкүлдөрдүн орус, кыргыз, казак, украиндер катышкан фестиваль тууралуу сөз болду, Фестиваль убагында ар бир улут өзүнүн улуттук кийимдерин, улуттук каада салттарын, улуттук өзүнүн тамак аштарын көргөзгөндүгү тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле алар бири-бири менен эмне кылыптыр? Ошол учурда эле достошуптур, Ошол барган ар бир улуттун өкүлдөрү бири-бири менен дос болгон экен. Анан алар ошол жерден эмне жөнүндө сүйлөштү? Алар ошол жерден мындан кийин дагы ушундай жолугуп турууну сүйлөштү. Фестиваль бардык улуттун өкүлдөрүнө жаккан экен.
Анда балдар, келгиле ушул тексттин негизинде түзүлгөн суроолорго жооп берели. Биринчи сурообуз балдар. Бул аймакта кайсы улуттун элдери жашайт? Бул аймакта ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт экен, Аларга кайсы улуттун өкүлдөрү кирет экен? Аларга орус, кыргыз, өзбек, тажик, кореецтер жана башка улуттун өкүлдөрү катышкан экен. Ошондой эле алар эмне өткөрүштү? Демек, балдар, алар достук фестивалын өткөрүштү. Эми ушул фестивалда, балдар, ар бир улут эмнелерди даярдап келишти? Туура, балдар, Азамат. Ар бир улуттун өкүлдөрү өзүнүн улуттук кийимдерин менен улуттук каада салттарын көргөзүштү. Ошондой эле алар улуттук өзүнүн түркөн түстүү тамак аштарын даярдап келишкен экен, балдар. Туура, Азаматтар. Ал улуттун өкүлдөрүнө фестивал жактыбы, балдар? Ооба, ар бир улуттун өкүлүнө бул өткөрүлгөн фестивал жакты, балдар. Алар эмне жөнүндө сүйлөштү эле бул фестивалда? Бул фестивалдан кийин дагы алар дайыма жолугуп турууну сүйлөшүшкөн, Биздин аймакта дагы ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт, Биз дагы алар менен кандай мамиледебиз? Биз дагы алар менен абдан ынтымактуу мамиледебиз, Келгиле, балдар, эми сабагыбыздын жыйынтыгында эмне дейбиз? Сабакты жыйынтыктап жатып, балдар, биз бүгүн эмне тууралуу сүйлөшүп, кандай маалымат алдык? Ооба, балдар, албетте, биздин бүгүнкү өтүлгөн сабагыбызда дос жана достук фестивалы тууралуу маалымат алдык, туурабы? Ошону менен катар дос деген ким жана ал кандай сапаттарга ээ болушу керектигин түшүндүк. Биз дагы, балдар, досторубузга ар дайым кандай болушубуз керек? Биз дагы ар дайым досторубузга жакшы мамиле жасап, аларга кайсы учур болбосун жардам көрсөтүп, бири-бирибизди сыйлашыбыз керек экен, балдар. Үйгө тапшырма, балдар. Окуу китебибиздеги 55 бетти ачып карагылачы. Таблицанын негизинде биз сөздөрдү жоон, ичке, үндүү кылып бөлүп жазат экенбиз, балдар. Биринчи таблицада графада көрүнүп турган сөздөрдү 3 топко бөлүп жазабыз. Мен мисалдар менен көргөзүп койдум. Мисалы, биринчи графадагы жоон үндүүлөр катышкан сөздөр, ошондой эле ичке үндүүлөр катышкан сөздөр. Аларга мисалы кичүү жана башка сөздөрдү таап жазасыңар. Ошондой эле 3-чү графада жоон жана ичке үндүүлөр катышкан сөздөрдү жазат экенбиз. Ошону менен катар, балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабактагы жаңы сөздөрдү сөздүк деттерге жазып жаттагыла. Ошону менен бирге досторубузду белгилеп, алар тууралуу дагы ата-энелерибизге айтып беребиз. Анда, балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта туруңуздар.